أجمعين. Шайтандан өткөн душман жоқ дейді. Жаратқан өзінен өткен дос жоқ дейді. Өлімден өткен өрнек жоқ дейді. Ким болып жашауа, байсың бі, бейсің бі, жылаңач кетесің. 4 метр чүпірек бұйырса бұйырат, бұйырбаса жоқ. Қанша адамдардың денесі Қашқырдың içinde қалды. Қанша адамдардың денесі деңізге чөгіп кетті. Қанша адамдар зоодо қалды, қоодо қалды, мөңгүдө қалды. Ушундай дуа кылалы, жакшы өлүм насип этсин. Бирок жакшы өлүм жөлө насип этпейт. Кандай жашасаң ошондой өлөсүң дейт. Адам өлүмгө даярданыш керек. Көрүнгөн жагың бар, көрүнбөгөн жагың бар. Чындыгында көрүнбөгөн нерсе маанилүү көрүнгөн нерседен. Денең көрүнөт, денеңе кам жүгөрүп жүрөсүң, бирок денеңде рухуң маанилүү. Ошого кам көрбөй атабыз. Денең бузулса операция болот, бирок рухуң бузулса элди операция кыласың. Жүргөн жериң чыр, кайгы, тополоң, кырсык, балекет болот. Денең көрүнөт, жүрөгүң көрүнбөйт. Жүрөгүң кандай болсо денең ошого жараша иш кылат. Патшаны укпасаң да ичиңде патшаны угасың, анын аты жүрөк. Ошон үчүн бүгүн бир жакшы адам бу дүйнөдөн кетип атат. Кээ бир адамдар өлөт, жердегилер сүйүнөт, асмандагылар кайгырат. Ачууланат, келсе шешесин таанытабыз деп. Кээ бир адамдар өлөт, жердегилер ыйлайт, капаланат, бирок асманда майрам болот. Бизге жакшы адамдын руху келатат деп. Азыр Замир менен сүйлөшүп турдум. Жата турган көрдүн тегерегинде ар чегилип турат. Баары көктөптүр, бирок гана бир аз көктөбөй калыптыр. Ким эктирди эле десе, быйыл жазды өзү эктирди эле дейт. Кече жакында эле келип кеткен Замир. Атам дейт, үйдө жаткан улам адамдар кирип чыгып аткан дейт. Бир убакта тактап сурасак дейт, иштедим эле, эл менен мамиле кылдым эле, кээде чоң болдум эле. Бирөөлөрдүн көңүлүн оорутуп албадымбы деп, şu шек келген кишилерди чакырып бирден кечирим сурап аткан экен. Өлүмгө даярдануу деген бул ат багуу, жылкы багуу, акча топтоп коюш эмес, өлүмгө даярдануу деген ошол. Карызыңдан кутул, кечирим сура. Башка бирок карызың калып кете турган болсо, кечирилбей калышы мүмкүн күнөөңдү. Ошого дейт, күн сайын карызыңды жазып, көкүрөк чөнтөгүңдө жүрсүн дейт. Анткени каерде өлөсүң бир Алла Таала билет. Өлгөн жериңден адамдар көкүрөгүңдөн алып туруп, карызыңдан кутулуп, анан калган мураскордук. Эгер карызың менен кетсең, ал кандай жаман нерсе. Азыр келатканда мен Сөөк, Табут бар машинада портерде келдим. Бул жагын тосуптур, ар жагын тоспоптур. Биз күтүп туруп калдык. Кап тосуп коюптур, кантип бурулабыз деп турсак, машина токтоду, аварийканы жагындырды, ичинде бата кылып атышат. Кыргыз жакшы эле, карагылачы, өлүккө болгон суйурматты карагыла. Эми бирдекени айтайын, азыр жерге коюлат. Келгенден кийин суроо беребиз, кандай киши эле деп, эмне деп жооп беребиз? Албетте жакшы киши кетти. Бирок кээде жакшы эмес киши кетсе да кыргыз жаман киши деп айтпайт, бүт жакшы киши деп айтат. Айланайын, өлүккө ыра көргөн сөздү эмнеге тирүүгө ыра көрбөйбүз? Эки-экиден бөлүнмөй, ушактамай, интрига, бирине бири бут тосмой, көрө албастык, адамды кыйнаган нерсе сыртта эмес, ичибизде, жүрөгүбүздө. Көрө албастык, ичи тардык, айлакердик, амалкөйлүк, ошол өзүңдү кыйнап жүрөт. Бая айттым го, жердин алдына бир түшөбүз, кайра үстүнө чыкпайбыз. Бу дүйнөдө эркиндик бар, сурак жок. Каалаганыңды кыл, эч ким сурабайт. Бирок тияка барганда сурак бар, эркиндик жок. Амал жок. Ушул амал бар дүйнөдө, амалды жакшы нерселерге багыттайлы. Көздү туура иштетели, тилди туура иштетели, колду туура иштетели. Бизди депутат кылып шайладыңар, ойлоп атасыңар булар сүйүнүп жүрөт деп. Мен ойлонгондум, акыретте кантип жооп беребиз? Падышанын кылгандарын айыптап отурабыз, ушактап отурабыз, жамандап отурабыз. Жайына койгулачы, эң кыйын акыбал падышаныкы болот. Бирөө жанына жооп берет, бирөө малына жооп берет, бирөө баласына жооп берет. Азыркы биздин президент 7 миллион кишиге жооп берет. Арасынан бир киши наразы болсо, акырети кантет? Ошон үчүн бирибизди кечирген эл бололучу, аркабыздан дуа кылган эл бололу. Эң бактылуу адам ким дегенде, өткөндө Садубакас Доолов устазымага айтып берди.
Эң бактылуу адам үй салган киши эмес экен. Бирөө бул жака чоң үй салыптыр. Адамдар суктанып атат дейт. Ээси эмне кылып жүрөт? Якутияда жүрөт. Эмне? Кул болуп иштеп жүрөт. Эмне үйдү салам деп үйдү карайм деп. Өзүң үй салып атасың, ырахатын көрбөйсүң. Өзүң салган тамда мурда кулайсың, өмүрүң кыска эле, бычагыңдын сабыгың да кыска. Ошондо дагы урушуп үлгүрөбүз, ушакташып үлгүрөбүз. Ушу ушак деген сөздү унуталычы. Караңыз, балаңызды өзүңүз жамандайсыз. Ар бир адам баласын жамандайт. Ачуусу келгенде атаңдын озурайын, көп уктайсың, жалкоосуң, сендей кезде андай элем. Элдин балдарын кара. Телефон чукулайсың деп. Бирок сиз жамандап атканда мен кошулуп алып жамандасам, мен урушабыз. Оозуңду жап, өзүңдүн балаңды билдейсиң. Мунун сыры эмнеде? Алла Таала бизди жаратты, биздин кемчиликти билет. Бирок башка бирөөдөн ошол кемчиликти уккусу келбейт. Ошон үчүн жамандасаң, атаңды жаманда дейт, апаңды жаманда. Акыретке барганда жок дегенде атаң менен апаң соогуңду алсын дейт. Азыр бир канча соопту Жапаров берип койдук, Ташиевке, Текебаевка, Мадумаровка, анча-мынча Кадырбековке да берип атабыз. Ушундай жамандаганда мен сүйүнөм. Такыба кишилер, ыймандуу кишилер сүйүнгөн экен. Кудайга шүгүр, мени жамандап атыптыр, апарып белек берип койгулачы. Эмне десе, сообумага берип койду, жок дегенде ушу белегимди алып койсун деп. Өмүр бошко кетип атат бирөөнү жамандап. Акыретке барганда сообуңду бересиң, анын күнөөсүн аласың. Мен бактылуулук боюнча айтып атышып өтүп кеттим. Үй бактылуу болот дейсиң. Сен өлгөндөн үйүң кимдики? Өткөндө болгон окуя. Бирок кыйналып үй салыптыр. Үй салып, эми бүткөн мезгилде көзү өтүп кетиптир. Ошол үйдөн өлүгүн чыгаралы десе, аялы уруксат бербей коюптур. Бул жаңы үй. Той менен киребиз, өлүк биякта эле чыгат деп. Ошо өлүгүңө буйрбаган нерсе үчүн жүрөсүң күпүлдөп. Бирок качан кетесиң бир Алла Таала билет. Чубак ажике өлгөндө эсимде бар. Сайдырдын ажике деген Бишкектин каазысы өлгөн. Чубак ажике байкуш ыйлаган. Сайдырдын ажике өтүп кетиптир деп. Макала жазган. Кап ооруп атам эгерде соо болгондо өзүм кепиндейт элем, өзүм денеңди жуйт элем, өзүм коет элем жерге деп. Бирок билесиздерби, биринчи жерге Чубак ажикенин денеси түштү, андан кийин Сайдырдын ажикен түштү. Ушул жерде отургандардын эч кими кепилдик бере албайт. Ушул жерден чыгып кетебиз деп. Оозуңа тамак жетеби, жетпеби билбейсиң кашыкка сузгандан кийин. Товарды алдың, акчасын төлөйсүңбү, төлөбөйсүң билбейсиң. Намазда ассалам алейкум деп биякты карадың. Биякка салам бергиче жашайсыңбы, жашабайсыңбы билбейсиң. А биз жүрөбүз. Эртеге кечирим сурайм. Бүрсү күнү аны кылам. Аркы күнү намазга жыгылам, эмки жылы умрага барам деп. Өткөндө бир уш жактан шайланган депутат бар. Умрага барып келбейлиби десем айтат. Эмки жылы барам, апам бериштип алып деп. Алла Тааланын уадасы барбы? Сага да өмүр берем, апаңа да өмүр берем деген. Ошон үчүн болгону 5 эле күн бар. Биринчи кечеги күн арман күн деп коет. Ал өттү кетти, бүттү. Эмне кылсаң кайра келбейт. Экинчиси бүгүнкү күн. Кылсаң бүгүн кыл, жасасаң бүгүн жаса, баштасаң бүгүн башта. Ибадатыңды да азыр кыл. Ким эртең десе шайтан алдап коет. Шайтан эч убакта айтпайт. Намаз окуба, зекет бербе, садака бербе, орозу тутпа дебейт. Анда биз билип алабыз. Эртең деп айтат. Жаз жарыш бүтүп кетсин, күз күрөш бүтүп кетсин. Муну иштериңди бүтүрүп ал, үйүңдү бүтүрүп ал, пенсияга чыгып ал, балаңды окутуп ал, андан кийин деп алдай берет. Анан тырпет жаңчып кеткенден кийин мен сени окуба деп айттымбы дейт кийин. Ошон үчүн бүгүнкү күнү баштайлы. Эртеңки күн келеби бир Алла Таала билет, эртеңге жетебиз бир Алла Таала билет. Бул 3-чү күн. 4-чү күн бүгүнкүдөй жердин алдына түшкөн күн. Азыр сурак болот. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ишенебизби, ишенбейбизби сурак болот. Ошон үчүн ушул сурак жеңил болсун үчүн амалдар жакшы болсун. Азыр адам кетти, амалы ортого түшөт, бүттү. Ошон үчүн адамды адам кылган амалы, амалды амал кылган ыкыласы дейт. Эң акыркы 5-чи күн Алла Тааланын алдында суракта турган күн. Азыр күнөө кылгандар, сотто алдап аткандар, казын алдап аткандар, Алла Тааланы алдай алабызбы? Мен кылган жок элем деп. Өзүңдүн колуң өзүңө душман, өзүңдүн бутуң өзүңө душман, өзүңдүн көзүң өзүңө душман, өзүңдүн ашказаның өзүңө душман. Периштелер кокуз жаман чечим чыгып тозок алып баратса, колуңду сууруп алып качып кете аласыңбы? Ошого жараша иш кылалы. Адам кетет, амалы калат. Бирөө бар го. Бир эки нерсе айтып эле бүтүрөйүн. Адам текеберден үйүндө отуруптур, бай экен. Адамды текебер кылган байлыгы 1 эстеп коюңуздар. Бийлиги 2, сулуулугу 3, 4-чү илими, билими, 5-чи күчү кубаты.
Текеберден отурса, аялын жанына отургузуп, мен ушунча ак сарайым бар, ушунча адам мага кызмат кылат. Бул жакта дубалдарым, асман тирейт, бактарым бар, малдарым бар, акчам толтура. Дубайдан үй алып койгонмун, Анталиядан үй алып койгонмун деп текеберден отурса, бир карапайым эле киши келип тура алдыма. Жөнөкөй киши. Тиги айтат, ey, үйүмө кантип кирип кеттиң, акпак. Мен үйүмө сен эмес, анча мынча министр кире албайт. Жогол көзүмө көрмөй дептир. Кетпейт эмес. Азыр жигиттерди чакырам десе, ушундай көзүнө карабайттыр. Мага жигитиңи чакырасыңбы? Армияңы чакырасыңбы? Мылтык менен келесиңби? Кылыч менен келесиң, мага баары бир дептир. Дубалыңды мага десе асманга чейин темирмен тосуп кой, мен каалаган учурда кирип келем дептир. Анан ушундай көзүн карап түшүнүптүр, сен Азраилсиңби десе, дал өзүмүн дептир. Аны ыйлай баштаптыр, сен неге келдиң десе, мен жөн келемби дептир, бүттү. Азыр алып кетем десе, жок дегенде дептир, 2 рекет намаз окуп алайын, өмүр бою мына байлык деп, үй курам деп, бала бакырам деп жүрүп, эчтеке кылган жокмун десе, бүттү дептир, шансың жок, бүттү. Мага буйрук болду. Осуятымы жазып алайын десе, жок. Балдарыма, аялыма жакшы көңүл бере албадым, бир рахматымы айтып алайын, жок, бүттү. Сен койорго дүйнөдө бут койорго жер калган жок дептир. Сен ичерге бир тамчы суу калган жок дептир. Жутайын дегенге аба калган жок дептир. Буйрук ушундай, өкүм ошондой. Бир суроо дептир, бер дептир. Азыр мен өлгөндөн кийин жанымы каяка апарасың десе, буга чейин кандай иш кылып жүрсөң, амал кылып жүрсөң, ошо жака апарып кошуп коем деген экен. Ошон үчүн ичип тамактан өткөнү сеники, тамактан өтпөй калса ал да сеники эмес. Канча адамдар өлөт, молдукелер айтат. Денесин жууйын деп барсаң дейт, эгин таңайын деп барсаң, оозунда нан калып калган, сүт өтпөй калган дейт. Экинчи кийип эскерткен сеники, сатып алып коюп шкафыңда турса, ал да сеники эмес. Үчүнчүсү берген садага сеники. Кайрымдуулук сеники. Салган көпүрө сеники. Эл кызмат кылып атат, бирок тияка барганда сообу сенде болот. Тияктагы счетуңа кетти. Меники деп сактаганың бардык сеники эмес. Сенден кийин сен аялың пайдаланат, балдарың пайдаланат, жаман чыкса, өмүр бою мыскалдап топтогонуңду чачып, бат эле түгөтөт. Анан кайыр сурап жашап калат. Меники дебей бергенди билели. Аялың жаш болсо башка бирөөгө турмушка чыгат. Балдарың жаш болсо башка бирөөнү ата деп чоңое берет. Жүргөнсүң, менсиз булар тиричилик өтпөйт деп өтө берет. Ошон үчүнчү өзүбүздүн амалдарды оңдойлу, кадамдарды оңдойлу, пейилди ниетти оңдойлу. Ошол жерден туруп барып кечиришели. Жүрөктө кек калса эң жаман ошол. Бирөөнү кечирбей жүрүп өтүп кетсең, Аллах Таала тияка барганда сен да кечирбейт экен. Канча күнөө кылып атасың, өзүңдү өзүң билесиң. Ошол күнөөлөрдү ортого топтоп койсо, азыр сүйлөшпөй калабыз бирибиз менен бирибиз. Бирибизди жек көрүп калабыз. Ошолорду Аллах Таала көчүрүп, жашырып жүрөт го. Неге биз бирөөнүн кичинекей нерсесин кечире албай жүрөбүз? 10 жыл бою, 20 жыл бою. Ошого туугандарым, баягы бактылуулук деген сөз ушул экен, эң аягында айтып коеюнчу. Сады Бакас Толуп айтат, эң бактылуу адам дейт. Бирөө ушинтип алаканын жайып, жаратканга кайрылганда дейт. Ошонун тилине аты кирсе дейт, ошол адам бактылуу адам дейт. Кудай өмүрүн узун кылчы, келечегин кең кылчы, ден соолугун чың кылчы, бала бакарасын ыймандуу кылчы, кыямат кайымга чейин укум тукумун экинөө даражасын бийик кылчы деп бирөө дуа кылса, сен атың атап, сен бактылуусуң дейт. Бирок бирөөнүн тилине кириш оңой эмес. Ага жакшылык кылышың керек. Жамандыгын кечирип коюшуң керек, зулумдугун кечирип коюшуң керек. Ошого жакшы адам ким дегенде, ким мамилени үзсө, ошо менен мамиле түзгөн адам жакшы адам экен. Сыйлаганды сыйлап коюш оңой эле, чакырганды чакырып коюш оңой эле. Эстеп калыңыздарчы, ким үзсө түзүңүздөр. Ошол утат экен. Экинчи, ким чакырбаса сен чакыр дейт. Бизде ушундай, тоюна чакырган жок, мен да чакырбайм. Жакшылыгына чакырбадым, мен да чакырбайм. Тизмеден чийип кой. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин белгиси бул. Жамандыкка жакшылык бул көл кишинин белгиси. Ошон үчүн эр кишинин белгиси деп коет. А жакшылыкка жамандык бул көр кишинин белгиси деп коет. Үзгөндөр менен түзөлү, мен сиздерден суранам. Чакырбагандарды чакыралы. Анан ачууланбайлычы. Ачуулануу бул сени напсиге кул кылып берет экен, шайтанга курал кылып берет экен. Ошон үчүн арабызда ынтымак болсун. Кайсы жерде ынтымак болсо, Алла Тааланын мээрими, жардамы ошол жерде боло берет экен. Айыл өкмөттүн аты достук, бияктагы айылдын аты ынтымак. Атка зат жарашат. Чындап эле айтам, а дегенде атанан заты болот. А дегенде сөз андан кийин өзү болот. Мен канча келем, ушунчалык ырахат алып кетем.
ынтымағыңыздар бар, достуңуздар бар. Biz sizlerді өрнек қылып айтып жүрөбүз. Көчөңөрдү, гүлдөрүңөрдү, элиңерди өрнек кылып айтып жүрөбүз. Өрнек болуп жүрө бериңиздер. Кудайым ар бир амалыңыздардан, кадамыңыздардан, жамалыңыздардан ыраазы болсун. Бул дүйнө акырет бакыты бололу. Бул дүйнөдө жылмайышкан иштек эмес. Жылмайышы жакшы нерсе. Акыретке барганда Алла Таала биз жылмайып тосуп алсын. Ошол эң маанилүүсү. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Жараткан Аллам Düşal atабыздын жанын жаннатта кылсын. Ошол жерде жөн отурбай ла илаха иллаллах деп коелу бирден жок дегенде. Ошону хадия кылалы. Азыр эми акча жөнөт, кереги жок. Алтын жөнөт, жетпейт. Ошол зикириң, пикириң. Ошого айтам, тилде дайыма зикир болсун, эстеп калыңыздар. Башыбызда, акылыбызда фикир болсун, жүрөгүбүздө шүкүр болсун. Эстеп коюңуздар дагы бир жолу, тилде зикир болсун. Өзүңүздөр айтыңыздарчы, жүрөктө şükür bolsun, akılda fikir bolsun. Kolunuzda belek bolsun, dağı istep koyunuzlar. Bu ayıbay manlun nerse. Peygamber aleyhisselam aytkan, belek berişkile suyuңар artsın dep. Tilimizde tatlı söz bolsun, yüzümüzde jılmayı olsun, arkabızda birizge olgan dua olsun. Dağı bir kayıtla koyunuzlar ошол эсте калат. Yüzümüzde ne olsun? Jılmayı olsun. Hazır bizde ушундайда Kim jılmaysa $1000 штраф degende жүрөбүз да, кабак кашты түйүп. Эң кыйын сөз рахмат деген сөз да. Атаңа рахмат айтпайсың, апаңа рахмат айтпайсың. Өлгөнүн күтүп отурасың. Өлгөндөн кийин ата рахмат, апа рахмат, мени чоң айттың. Кайра тирилсең башкача. Азыр рахмат айт. Официант тамак алып келип берсе, бирөөнүн сулуу кызы. Акчаңа анда да рахмат айтасың. Аялың өмүр бою тамак сап келип берип атат, бир да рахмат айтпагандар бар. Барып рахмат айтып коелу. Кошунаңа рахмат айт. Эң жакшы мамиле аялың менен болсун. Жаныңдагы 24 саат өмүр бою жашаган душмандын эмне кереги бар? Анан кошунаң менен эч качан жаман мамиледе болбо. Бир күрөк аласыңбы? Бир лом аласыңбы? Бир кетмен аласыңбы? Ушундай ниетмен ал. Бул мендики да коштаңкы дагы деп. Коштаң сурап кетип бир жума бербей калып урушуп барасың, Адам эмес экенсиң, алгандан бербейсиңби деп. Болду ал коштаңкы да ошондой ниетмен ал. Атаң менен жакшы мамиледе бол. Туугандарың менен жакшы мамиледе бол. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, дагы бир кайталап коелучу. Жүзүбүздө жылмай болсун. Тилибизде зикир да болсун. Бул дүйнөдө таттуу сөз дагы болсун. Таттуу сөз. Бири зикир, бири таттуу сөз. Колубузда эмне болсун? Белек болсун. Руханий белек деген бар. Такыр иштеки болбосо аркасынан дуа кылып коюш руханий белек. Анан аркабыздан дуа болсун. Башыбызда эмне болсун? Пикир болсун, жүрөктө шүгүр болсун. Кудай кааласа шүгүрле деп турсак, Алла Таала жакшылыгын көбөйтүп берет. Шүгүр дебесең, жакшылыкты алып коюп кайра жамандык менен сынайт экен. Көздүн нематы канча, мен тизем ооруп атат. Ушу тизеге рахмат айтпапмын. Көтөрөт экен сен, ошону билбейт экенбиз. Колдун, буттун нематы канча, чексиз немат берсе ошону көрбөй, бир проблема берсе Алла Таала ошону айта беребиз. Наалый беребиз. Алла Таала наалысаң наразы болот экен. Наалыганын көбөйтөм, шүгүр кылганды азайтам дейт экен. Ошон үчүн Кудайым жүзүбүзгө нур берсин, жүрөгүбүзгө иман берсин, экинчи даражабызды бийик кылсын. Эгер менден өтсө кечириңиздер. Алхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ушул жердеги пайдалуу сөздөр болсо, соовун азыркы өткөн Düşal атабыздын рухуна багыштадык. Ушул жерде жаткан бардык мусулмандардын рухтарына багыштадык. Бүткүл өткөн мусулмандардын рухтарына багыштадык. Сооп деген сом эмес, бирөөгө берсең азайып кала турган. Баарына бир дарная бергиле. Мен эле бактылуу болоюн, мен жакындарым эле бейишке түшсүн деген адам бул бакыл болуп калат. Сага да эч ким дуа кылбай коет. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум. Allah razı olsun.